Интернет блогтарынан алынған сайт кабар топтомун баштайбыз. Тааныштырып Абдумалик Базарбаев, кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев YouTube порталындагы Автор ТВ аттуу каналга мыйык куруп, кызматта турган маалындагы ишмердиге, үй бүлөсүнүн бийликтеги орду, чек-ара маселеси, акция окуялары жана Кумтөр кени тууралуу пикирин билдирди. Акаев өз кезегинде 2005 жылы бийликти конституциялык жол менен өткөрүп бербегенине өкүнөрүн айтты. Эгемендиктин алгачкы 15 жылындагы биринчи президент катары бир өкүнүчүм бар. 2005 жылы конституциялык жол менен кийинки президентти шайлатып, бийликти өз колум менен өткөрүп берсем, анда менде өкүнүч болбойт эле. Катасыз чоң иш бүтпөйт, менде каталар да болду. Бирок тең салмактап келгенде, мен Кыргызстан үчүн көп эле пайдалуу иштерди жасадым. Саясий авантюристтер эркин шайлоодон президент шайлана албасына көздөрү жеткендиктен, 2005 жылдын март айында мен кетерге жарым жыл калганда мамлекеттик төңкөрүш уюштуруп, күч менен бийликти алышты. Ошонун терс кесепети бүгүнкү күнгө чейин уланууда, дейт Акаев. Кыргызстанда эгемендик жылдары 5 президент алмашты. 1991 жылы мамлекет башына келген Аскар Акаев 2005 жылы март инкылабынан кийин өлкөдөн Орусияга качып кеткен. 2005 жылдан бери үй бүлөсү менен Москвада жашап жатат. Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жакшы иштеп жатканын айтып, эл өкүлдөрүн аны колдоого чакырды. Жолдошбаев министрден өлкөдөгү медициналык мекемелерди оптимизациялоодо аябай чоң иштерди жасап жатканын айтат. Парламент саламаттык сактоо министринин отставкасын караганы жатат. Ал пандемия маалында жакшы иштерди жасап, Туркия, Россия, Кытайдан бери кыдырып келди. Урматтуу депутаттар, ортодон интрига кылбай жакшы иштеп жаткан кишини жөн коюш керек. Көрөлү, убакыт берели. Ортодон эле кыйшаңдатпай. Ал коргошунду ичкиле деген жок. Бул элдик дарылоо денеси чыңалсын деп Каникей Манаска да берген. Урматтуу төрага, ушуну түшүндүрүп айтып койсоңуз жакшы болот, деди Жолдошбаев. Эл өкүлү министр кээ бир жерде кемчилик кетиргени менен көпчүлүк маселе боюнча жакшы иштеп жатат деп эсептейт. Андыктан 120 депутатка кайрылып, Бейшеналиевди колдоого чакырды. Бишкекте бүгүн 28 апрелде президент Садыр Жапаровка колдоосун билдиргендердин акциясы өттү. Иш-чара Жеңиш аянтындагы Өчпө соттун жанында уюштурулуп, ага 100дөн ашуун адам катышты. Уюштуруучулар акцияга Кыргызстандын бардык облустарынан өкүлдөр келгенин кабарлашты. Мамлекет башчысынын саясатын колдоп чыккандар митинг пикеттерге, бейөкмөт уюмдарга, оппозицияга каршылыгын билдирип, Жапаровдун коррупцияга каршы күрөшүн, жүргүзүп жаткан саясатын кубаттарын айтышты. Активист Бакай Кашкарбаев өз сөзүндө Ак уйдун тосмосу алынганы менен ичинде эл менен бийликти бөлүп турган тосмо дагы эле бар экенин белгилеп, президентти курчап тургандар аны анга сүйрөп баратканын айтты. Садыр Жапаров быйыл январда өткөн президенттик шайлоодо добуштардын 79,2% алып, мамлекет башчылыкка келген. Ленин айткан, не ошибается тот, кто ничего не делает. Эчтеке кылбаган киши гана жаңылбайт. Жаңылыш болот, кемчилик болот. Бирок адам биягынан, ол кызыл этинен, таза ниетинен жаңылбаса эле болду. А ниети жүрөгү баягыдай эле кыргыз эли үчүн таза мекендешти. Бүгүн 28 апрелде Ысык Көл облустук прокурору Семик Жапыкеев кызматтан кетүү арызын жазды. Мындай маалыматты ал өзү 24 чекет KG агенттигине арастаган. Жапыкеев өз эрки менен кызматтан кетүү боюнча тийиштүү жактарга арыз жазганын айтып, мага эч ким кысым жасаган жок деген. Семик Жапыкеев өткөн жылдын октябрындагы митингдин активдүү катышуучусу. Ал кийин Финполду жетектеген. Аталган мекеме жоюлгандан кийин Ысык Көл облусунун прокурору болуп дайындалган болчу. Ысык Ата районунда чет өлкөлүк жаранга бычак сайды деп шектелген жаран кармалды. Такталган маалыматка ылайык 27 апрель күнү болжол менен саат 4:21 чамаларында Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүгүнө телефон чалуу түшүп, аймактык ооруканага бычактан алган жаракаты менен эркек киши жаткырылганы маалымдалган. Ыкчам тергөө тобу окуя болгон дарекке дароо чыгып, териштирүү учурунда ооруканага түшкөн жаран 1998 жылкы жогорку окуу жайлардын биринде окуган чет өлкөлүк жаран экендигин аныкталган. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш амалдарынын натыйжасында жогорудагы кылмышка шектелип 2003 жылы туулган жергиликтүү жашоочу кармалып, тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Алдын ала териштирүү боюнча жогорудагы окуя кызганычтан келип чыкканы белгилүү болгон. Учурда зарыл болгон экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүш иштери улантылууда.
Интернет желесинен алынган сайтка барып түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Эске салсак, жогорудагы айтылган маалыматтар Ош ТВнын көз карашын толук чагылдырбайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.